Erkek siz üçün kim? Урматтуу эже карындашым, бай эркек, акча табарлуу, классика кийинген, 2 этаж үйү бар, машинасы бар, сизди ар дайым акча менен камсыз кылган эркекти эрде ойлоп атасызбы? Адашасыз. Макул, сиз ойлогон баардык материалдык жактар, сиз ойлогон фигурасы дагы болсун физический жактан, сиз ойлогон нерсени берсин руханий жактан, бирок ошол абалда бардыгы калат деп ойлойсузбу? Көзүңүздү бир жумуң, башка дүйнө, ачсаңыз башка дүйнө. Ошол сыяктуу секунд Аллах Таала өзгөртүп коет бардык нерсени. Көпчүлүк кыздарыбыздын ою биринчи этабына карайт да. Биринчи этабында балада бардык нерсеси болсо ошого ишенип дийет. Бирок ал өзгөрбөйт дейсизби? 100% өзгөрөт. Канчасы банкрот болуп кризис болуп кетет. Канчасы кредит алып банкрот болот. Канчасынын карзы бар. Бай десе акча көп таап атат десе аны бай деп ойлоп калбаңыз. Балким анын ошончолук карзы бар, ошончолук оорусу бар, ошончолук давлениясы бар. Мен айта турган маселе, эже карындашым, бардык нерсе өзгөрүп кетет. Сиз анын калбиндагы, жүрөгүндөгү иманына караңыз. Ошол нерсе туруктуу турат. Ошол нерсе өзгөрбөйт. Ошол нерсе сизди акыретте бейишке алып кирет. Бүгүн да караш керек. Карабай кой деген маселе эмес. Муктаждык маселесин караш керек. Бирок чегараны билиш керек. Мынау нафс кичинекей тегерек эле көз. Кичинекей. Бирок ишенсеңиз, канча квадрат место болсо, квадрат метр место болсо, бардыгын ичине алып алат. Өзү ушул бир чайнек чай, бир жарымта нан ушуга тоебуз. Бирок көз алганда чайхананын жарымын алып коет да. Муну токтотушту билишибиз керек. Өзү тойсо дагы көз тойбойт дегени, бул нафс тойбойт дегени. Нафс тыйганды билишибиз керек. Урматтуу эже карындаштарым. Өзгөчө алтынга сиздер жакынсыздар. Алтын нерсе жок деп эстер ардайым. Бирок алтын болсун, саргарып жалтырап турсун, ошого жараша проблемасы бар. Артында капкара көмүрү бар демекчимин.